Учурда Кыргызстанда 200-гө жакын материалдар экстремисттик деп табылып, аларга тыюу салынган. Аларга китептер, брошюралар жана атайын баракчалар, ошондой эле видео материалдар жана бир кинофильм кирет. Бирок бүгүнкү күндө мына ушул материалдардын жаңыланбашына жана алардын жеңичинен таратылбашына ким кепилдик бере алат? Бүгүн биз мына ушул тууралуу ачык талкуулайбыз. Анда эмесе жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе биз эфирибизди баштаардан алдын атайын шаарыбыздын тургундарынан, анын ичинде жаштардан сурамжылоо алганбыз. Алар азыр кандай адабияттарды окуйт, сиздер менен биргеликте көрөлү, анан талкуубузду баштайбыз. Китеп окуйбуз. Дин жөнүндө ошо. Намаз окуш кайдалар, муалим салыш. Куран китептерди окуйбуз. Илимий, адабий китептерди окуйбуз. Көбүнчө Чыңгыз Айтматов китептеринен окуйм. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча окуйбуз. Адабият багытындагы? Азыр китеп окуйм. Диний багыттагыларды окуйм. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй биз сурамжылоодо байкасаңыздар керек, жаштарыбыздын көпчүлүгү диний адабияттарга кызыгат экен. Анын ичинен бирөөсү эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуйм деп айтты окшойт. Бирок ошол адабияттарды жаштарыбыз айырмалай алабы? Аларды канчалык деңгээлде тыюу салынган же болбосо тыюу салынбаган экенин биле алышат? Ошол тууралуу алгачкы суроомду берейин. Анан деги эле тыюу салынган китеп деген эмне? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Азыркы күндө тыюу салынган диний адабияттар деп бул Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган диний экстремисттик, террористтик багыттагы диний уюмдар болот. Ошолордун материалдары, ошолордун китептери азыркы күндө Кыргызстандын аймагында экстремисттик, террористтик ошол сот тарабынан чечим чыгып атканда ошол бир диний уюмду же бир ошол террористтик диний уюмду сот чечим чыгарып атканда ошол менен кошо анын адабияттарына, материалдарына кошо экстремисттик деп чечим чыгарат. Ал уже соттун чечими чыккан диний адабияттарды колдонууга, таратууга болбойт. Ал эмеде экстремисттик маанайдагы материалдар камтылгандыгы үчүн аны экстремисттик деп тапкан да. Азыркы күндө биздин мыйзам боюнча дагы баягы Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамы бар. Ошонун 22-беренесинде дагы Кыргызстандын жарандары кайсыл китепти алып келип окуганга, сатканга, ташыганга бардыгына укуктуу да, сатып алууга. Ошол эле учурда баягы террористтик уюмдун китептерин окуганга уже тыюу салынган. Аны болсо Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Ички иштер министрлиги өзү көзөмөлдөйт. Бул баягы экстремисттик китептерди пайдаланууда, ошо бирөө жарым таркатууга же сактоого тыюу салуу деп буну ошол укук коргоо органдары көзөмөлдөйт. Анан кийин бул азыркы күндө биздин жаштарыбыз кандай китеп адабияттарды, ошондой диний адабияттарды окуп атат дегенде, азыркы күндө бардыгы эле диний адабияттарга кызыккандар аябай көп да. Ошол эле учурда булардын баягы кайсыл диний агымга таандык экендиги же ушул өзүбүздүн салтуу ислам деп коебуз, Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы деген. Ошонун багыттагы китептерби бул боюнча бул Кыргызстанга келип аткан китептерди, чет өлкөдөн келген китептерге биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы буга экспертиза жүргүзөт. Эгерде ал китептерде ошондой экстремисттик же террористтик багыттагы уюмдарга тиешеси жок болгон болсо, биз макулдук берип, ал китептер экспертизадан өткөндөн кийин Кыргызстанда уже эмеге сатууга чыга берет. Сатууганга, сатканга же окугангачы. Анда эмеси ушул жерден биз атайын жаштарды чакырып алганбыз. Буларга эфир башталаарда эле сурай берип кетсек, деги эле сиздер диний адабияттарды окуйсуздарбы жана аларды буга чейин айырмалайт белеңиздер? Тыюу салынганбы, салынган эмеспи, кызыккансыздарбы ошого? Саламатсыздарбы? Биз буга чейин эле диний адабиятта албетте биз таанышпыз булар менен. Негизи эле диний адабияттарды эмес, азыркы жаштар көбүнчө бизнес жаатында көбүрөөк окушат деп ойлойм да. Азыр диний адабияттар азыр тыюу салынган деп бул көбүнчө бул коомго мындай белгилүү эмес. Биз көбүнчө чыгармаларды окуйбуз, азыркы жаштарчы көбүнчө интернеттен окуйбуз. Диний багытында бизде маалымат жок да, анын китептерди көбүнчө айырмалай албайбыз. Кайсын окушубуз керек, кайсы зарыл, кайсы зарыл эмеске билбейбиз. Менин оюмча негизинен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мөөрү басылган китептер бул уруксат берилет деп
ойлойм да. Анан кайра эле ошол суроо сиздерге, мисалы үчүн биздин жаштарыбыз мынакей айрымдары китептерди окушат экен, айрымдары окубайт экен, мисалы мөөр басылган болуш керек дейт, аны да билгендер бар экен. Деги эле айырмалаш үчүн жаштар эмнени билиши керек? Биринчи эмнесине көңүл бурушу керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля расулилlah. Жакшы туура, жакшы айтты. Негизинен биздин мисалы үчүн азыр жаштар китеп окуп, айрыкча мына диний ислам маданиятындагы китептерди окуусу келген, окуй турган болсо, сөзсүз түрдө бул карындашым айткандай китептин башында ошол китепке ким уруксат берген? Кыргызстан мусулмандар диний башкармачылыгынын уруксаты берилгенби, берилген эмеси? Андан башка китептер кандай китеп болбосун, ошол китептердин бардыгында ошол эми биринчи биздин белги ошол да. Ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы уруксат берип, чыгарганга уруксат берилген болсо, анда ол китеп текшерилген, такталган, ошол адамга өзүнө дагы башкага да зыян жеткирбегендиги туурасында ошол далил болуп эсептелинет. Ошол печати бар китеп. Андан кийин бул мисалы үчүн ошол исламдагы ислам маданиятындагы китептердин айта кете турган нерсе, адамдарга баягы исламдын ичиндеги өкүмдөр ол бизде чыкпайт. Өкүмдөр чыгып бүткөн, ол жаңыланбайт. Мисалы үчүн фарз, важип, сүннөт ошол нерселерди ол мисалы үчүн бизге өкүм бере турган нерселерди бул чыкпайт. Буларды эмес, жөнөкөй пайгамбар саллаллаху өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны жана башка нерселер китептер бизде ошо которулат. Чыкпайт, эми ошо которулат да Кыргызда. Ошон үчүн ошол китептерде мөөрү басылган болсо муфтияттыкы, казияттар башкалары деп этпейт, ошол муфтияттын мөөрү басылган китепти алып пайдаланса болот. Анан биз эфирди даярдап жаткан учурда ушул акыркы жылдарда тыюу салынган материалдар деп табылган материалдардын санына кызыгып көрдүк. Анан бизде 200гө жакын материалдар табылыптыр да. Ал эми коңшу өлкө Орусия менен салыштырып көрө турган болсок, биздин эгерде алар менен алакабызды, бизден барган жарандар ал жакта мигрант болуп эмгектенип жүргөнүн эске алсак, ал жакта 5000ден ашуун материалдарга тыюу салыныптыр да. Анан алар менен кандайдыр бир кызматташтык кылсак болобу биз? Же болсо, жөнөкөй сөз менен айтканда, алар тыюу салган китептерди дагы биз жакта тыюу салып койсо болобу? Бул азыр мына 200дөн ашуун деген бул Минюстун сайтында бул жарыяланган китептер, бул адабияттар, ошо материалдар деп, бул мен Минюстун жарыялаган китептерине мен өзүм дагы караганмын. Ал жерде бир канча китептерди жазган, ошол эле учурда компакт дисктерди дагы жазып өткөн. Ал жерде багандай болуптур, бир мындай конкреттүү түрдө мынал китеп деген же мынал видео деген эмелер жок да. Ушундай багы сот багы экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн үйүнөн чыкканда, анан кийин экспертизанын анализине таянып, ушул компакт дисктин ичиндеги видео материалдар же аудио жазуулар ушундай Хизбут Тахрирге же Ислам мамлекети диний уюмуна, ушундай уюмдарга таандык экен дегенде, ушу экстремисттик чакырыктар бар деген болсо, ошол компакт дисктин өзүн гана, мисалы үчүн компакт дисктин сыртында Гудман деген жазуусу болсо, ошо Гудман компакт дисти экстремисттик деп жазып койгон да. Мен сайттын өзүм кызыгып ачып караганмын да, Гудман депчи. Ал дисктер бул пустой дисттердин баары Гудман же ошондой супер деген жазуулары бар. Олар болсо багы ошол үйүндө кандай сакталган болсо, ошону Гудман деп жазып коюшкан. Анан ушул жерде сиздин сөзүңүзгө аралжы, азыр айтып атасыз да, Минюстукунда аз болгонунун себеби анткени алар жалпы таризди алып койгон депчи. Анан сиздер көзөмөл жүргүзөсүздөр, сиздер тыюу салынган же тыюу салынбаган деп аларды айырмалайсыздар, уруксат бересиздер же бербейсиздер. Уруксат бербеген, ошол сиздер тыюу салып койгон адабияттардын же видео материалдардын, фото материалдардын тизмесин кайсыл жактан көрсө болот? Деги эле жарандарга көргөнгө, анан алардан мындай эмени алганга болобу, чочулаганга болобу? Бул китептер боюнча конкреттүү баардыгы жазылган. Китептер боюнча бул Хизбут Тахрирдин кайсы китептери, кайсы экстремисттик китептер боюнча бул Минюстун сайтында бар баардыгыча. Андан кийин биз азыркы күндө бул жаңы чыгып аткан китептер боюнча биз ошондой бунун ар бир аталышын биз сактап, анан ушул китеп ушундай жаңы чыкты деп эме кыла албайбыз. Бирок биз баягы экспертиза жүргүзгөн учурларда бул Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун китептери жылдан жылга чыгып турат. Ошол эле учурда 99-жылы чыккан китептери, 90-жылы чыккан китептери азыркы күнгө чейин сакталып эле турат да. Ошол аталышы ошол боюнча эми сыртындагы багы өлчөмдөрү, көлөмү, анан багы эмеси гана сапаты гана, китептин сапаты гана бир аз жашырган болсо, калгандары бардыгы эле ошол илгерки эле
ошо 2001-жылы 2004-жылы чыккан китептердин баардыгынын мазмуну бирдей да. Анан ушул жерден дагы бир суроо, ушул сиздер бир айда бир текшересиздерби же кварталда же жылына текшересиздерби? Анткени жана тыюу салынган уюмдар айына керек болсо жумасына китеп чыгарып турушат дедиңиздер да. Сиздерде текшерүүнүн графиги кандай? Бул боюнча бул багы экстремисттик уюмдарга таандык материалдарды, китептерди бул укук коргоо органдары көзөмөлдөйт. Бул кайсыл жерде сакталып атат, ким сатып атат, буну ким жазып атат, ким басып чыгарып атат, бул боюнча укук коргоо органдары кылат. А биз болсо бул казият, ички иштер бөлүмү, ошол эле ГКМБ улуттук коопсуздук кызматы менен биргеликте биз ушулдай быйыл мына планга, иш планга киргиздик. 2019-жылдын иш планына биз ошо квартал сайын ушундай китеп саткан дүкөндөрдү бир сыйра кыдырып, мониторинг жүргүзүп, кандай китептер сатылып атат анализдөө. Ооба, ушул жерден сиз айтып өтүп кеттиңиз, эфир даярдап жаткан учурда биз дагы ошол тыюу салынган материалдарды негизи ал менен укук коргоо органдары алектенет, анан эфирге чакырганга аракет кылып көрдүк, бирок алар бир түшүнүксүз себептер менен бири-бирине шылтап эфирден келүүдөн качты. Бирок мен ойлойм, бул нерсе алардын түздөн түз өзүнүн ишине тиешелүү. Анан эгерде келип ошол боюнча маалыматты берип, элдерге кандайдыр бир маалымат жеткирип койсо жакшы болмок эле дейм. Анда эмесе биз азыр атайын сюжет даярдап келгенбиз. Ушул сиз айтып аткан тема боюнча дагы адабияттар биздин Ош шаарында сатылып жаткан дүкөндөрдө жагдай кандай көрөлү, анан талкуубузду уланталы. Кыргызстанда соңку жылдар диний адабияттарга кызыккандардын саны көбөйгөн. Китеп дүкөндөрү мындан киреше таап алышат. Анткени соода кызуу жүрөт. Ош шаарындагы мечиттердин айланасында диний багыттагы китептер сатылган дүкөндөр арбын. Диний адабияттарга көбүнчө жаштардын суроо талабы жогору. Диний китептерге кызыгуусу өтө чоң. Күндөн күнгө дагы мындай өсүүдө жакта болот. Күндөн күнгө айрыкча жаштардын көбүнчө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, анын сүннөттөрү, бүт анын басып өткөн жолдору, анан сахабалары, тарихта китептер бар. Мындан улам коомчулуктан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Китеп окуйбуз. Дин жөнүндө ошо. Намаз окуш кайдалары, муалим салыш. Куран китептерди окуйбуз. Илимий, адабий китептерди окуйбуз. Көбүнчө Чыңгыз Айтматов китептеринен окуйм. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча окуйбуз. Адабият багытындагы? Азыр китеп окуйм. Диний багыттагыларды окуйм. Сатуучулар бул китептердин баары Борбор калаадан алынып келгендерин айтышат. Муфтияттын уруксат мөөрү басылган китептер гана сатылат дешти. Тиешелүү органдар тарабынан текшерүү жүргүзүлүп турат экен. Бишкекте муфтияттан келет. Бүт баардык китептер печаты менен тасыкталып анан келет. Анан башка жамааттардын китептери жок, бул жерде жок. Мисалы, если ошол китепте казияттын же муфтияттын уруксаты жок болсо, биз ага сатпайбыз ал китепти. Бизде андай неме жок. Неме 9-отделден келип текшерип турат, анан муфтияттан азмат келип текшерип турат, Ош казиятынан. Биз китептерди карап, мынтип карап, ичинен неме бар жок, эмне жөнүндө жазылгандай көрүп коет. Анан биз именно бул жактан келдик, же бул жактан келдик деп айтпайт. Китептер мурункуга салыштырмалуу көп басылып чыгарылууда деген маалымат ооз-эки гана айтылганы, расмий түрдө китептердин саны каттоого алынбайт. Милдеттүү түрдө муфтияттан уруксат алуу керек деген да талап жок. Бүгүнкү күндө диний адабият басыш үчүн ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан ошол китептин мазмуну боюнча уруксат алышат. Же болбосо анын облустардагы облустук же шаардык казияттардын жетекчилиги тарабынан уруксат алып басышып атат. Бирок мыйзамда кайсы бир мамлекеттик органдан уруксат алгандан кийин басылсын деген жери жок. Китептер чет өлкөлөрдөн да келет. Дин комиссиясы адабияттардын мазмунун көзөмөлдөөгө укуктуу. Дүкөндөрдө экстремисттик маанайдагы тыюу салынган диний агымдарга чакырык таштаган китептер бар жоктугу текшерилет. Бирок буга каршы күрөшүүдө мыйзамдын алсыз жактары бар. Алгачкылары, мисалы үчүн Хизбут Тахрир партиясы. Булар жаңы чыкканда кадимкидей эле элди аралап, баракчаларын таркатып, жолдорго жабыштырып ушундай иштерди кылган да булар. Мамлекет тарабынан эч кандай тыюу салынган эмес. Алардын канчалаган китептерин тапкан учурда дагы тыюу салынган эмес. Бара-бара эмне болду? Бизде ошол нерселер иликтенип, изилденип көрүлгөндөн кийин мунун түпкү максаты
экстремисттик экендиги аныкталгандан кийин буга тыюу салынды. Тыюу салынган менен ошого ылайыктуу берене болуш керек. Жөн эле тыюу салып коюу менен чектелбеш керек. Тыюу салынды, соттун чечими. Ошол тыюу салынган диний уюмдун ишини жоопкерчилигин кароо максатында бизде эмне болду? Берене атайын берене иштелип чыгып, анын жоопкерчилиги ошо беренеде каралган да. Такыр эле көзөмөлсүз калды деген нерседен алыспыз. Биз мисалы үчүн мечиттердин алдында сатылып аткан диний адабияттарды мисалы барып аларды мазмунуна эмнелерине көзөмөл жүргүзүп турабыз. Бул багытта укук коргоо органдарынан маалымат алуу аракетибиз суу кечпеди. Ош шаарда облустук милициясынын маалымат катчылары интервью берүүгө тыюу салынганын билдиришти. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй укук коргоо органдары белгисиз себептерден улам интервью бергенден баш тартты, жана эфирге келгенден дагы анын себеби кандай экенин бизге азыркыга чейин сыр бойдон калууда. Анын журналист катары сизге суроо бергим келип турат. Билерман Ордо аттуу программанын алып баруучусу катары жаштар менен көп иштешесиз. Деги эле азыр жаштар кандай адабияттарды окушат, эмнеге кызыгышат? Бүгүнкү күндө китеп окууга атаандашкан технология чыкканда бул интернет. Биз бул системаны жаштардан алып сала албайбыз. Анткени жашоонун бир бөлүгү болуп калды да. Китеп окуу бул жаштардын өзүнүн ыктыярынан келип чыккан маселе болуш керек да. Өжөлүк менен китеп окуса ал жакшы. Бирок айтып атпайбы, мына биз маалыматты интернеттен алып атабыз депчи. Интернетте бирок толук кандуу чыкпайт ал маалымат. Интернетте ойду да бөлөт. Мисалы үчүн толук кандуу окуй албайт. Ошон үчүн китеп окуган адам телефонду өчүрүп китепке кириш керек да. Эми биз жаштар менен ар кандай эмеде иштешип атабыз, көрсөтүүлөрдө, клубтарда мисалы үчүн. Жаштарыбыз Кудайга шүгүр, эң негизи биз эми айта турган маселе ушу жаштарыбыздын оңолуп баратканы да. Эң негизичи оңолуп баратканы. Ар бир адам өзү аныкташ керек да. Китеп окуп атса, ал кайсы китеп? Мисалы үчүн жаштарыбыздын акыл эстери тунук эле, Кудайга шүгүр. Эгерде кандайдыр суроо жагылса, шаардагы казияттар бар, уюмдар бар, ошолго барып кайрылыш керек да. Эгерде о китептеги мазмун мен бир аз эме болуп атат, текшерип беричи деп. Ооба, ушул жерден сиз эң маанилүү жерди айтып кеттиңиз да, ошол мазмуну боюнча. Анан деги эле жаштарыбыз ошо мазмунун талдай биле алабы, ал жерди окуй алабы? Сиздерге суроо берейинчи, сиздер мисалы үчүн мазмунун кантип ичинде эмне камтылганын байкап билесиздер? Анын мазмунун биле аларда мурда биз ошол тандап алган китебибизге карап өзүбүздөн ошол тандап алган китепти мазмунуна карап анан окуйбуз да. Ошол себептен ойлойм. Сизге эле суроо кайрадан. Акыркы жолу интернеттен кайсы китепти окудуңуз эле? Интернеттен чын айтсам китеп окубайм, көбүнчө китепканалардан. Китепканалардан окуйсуз. Анан ушул мазмунунда сиз жакшы белгилеп кеттиңиз да, ошол жерде маанилүүсү жатат экен. Анын ичиндеги сөздөрдү дагы ар ким өз деңгээлине дегенде өз түшүнүгүнө жараша кабыл алат экен. Анан көптөн бери айтылып келе жаткан ушул жихад деген сөздү азыр эксперимент катары мен жаштарыбыздан сурагым келип атат да, сиздер кандай түшүнөсүздөр? Андан кийин биздин атайын өкүлдөр, эксперттер аны түшүндүрүп берет. Негизи туура түшүнүгү кандай экен, же болбосо аны ар кандай түшүнө берсе болобу ошол боюнча. Сиздер мырзалар жооп берип койсоңуздар, жихад деген сөздү кандай түшүнөсүздөр? Эми жихад деп өтө эле көп маани бербеппиз, бирок жихадчылар мындай экстремизм катары түшүнсөм керек. Мен бардык жаштардын атын сүйлөгөндөн каршымын, бирок өзүм сиз ошентип түшүнөсүз, демек. Экстремизм катары түшүнөм. А сиз кантип түшүнөсүз? Негизи мен жихад жөнүндө түшүнүгүм чындыгында жок. Ошон үчүн эч кандай мындай бир сөздөр айткым келген жок. Себеби туура эмес сүйлөп алсаң, көп нерсе тилден көп адам жаңылат дейт. Ошон үчүн жихад жөнүндө маалыматым чынында жок. Бирок угуп жүргөнсүз ошол сөздү? Диний багытка тиешелүү сөз экенин билем, бирок маанисин чындыгында билбейм. Жихад дегенде бул туура суроо бердиңиз буларга. Бирок ошол учурда биз ушулардын көз карашын бир жакка кыттатпашыбыз керек да. Ал көз карашын айтпадыбы, айта албайт экен, айтпайт экен деген нерсе болуш керек. Андан кийин сиз мындайсыз, мындайсыз деп бир өзүбүздүн бир кайсы бир жакта максаттарыбызга пайдаланбашыбыз керек. Суроо бердиңиз. Ошондо сиз кантип түшүнөсүз жихад деп? Биз өзү ошол жихад эки, чоң жихад, анан кийин кичи жихад дейт. Ошол мен чоң жихадын айтып кетейин. Бул өзү адамдын өз нафси менен күрөшүү. Анакей өзүңүз дагы көрдүңүз. Анан биз сурамжылоо жүргүзгөндө да ушундай болду эле. Өзүмдү деле мисал келтирип кете турган болсом,
ушул жихад деген сөздү көп эле угуп жүрүптүрмүн. Анан кийин мен дагы жаштарыбызга окшоп аны ушул террористтерге же экстремисттерге тиешелүү деп ойлоп жүрүпмүн. Негизги маңызын ушу көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы, жаштарыбыз үчүн дагы сиз айтып бериңизчи. Рахмат. Бул эми жихад дегенде биз жогоруда булар жаштар айткандагыдай эле бул согушка чыгуу, согуш эмес да. Жихад ал жухот деп арап тилинен алганда бул тырышчаактык. Анан мындайча айтканда өзүңүн нафсың менен бир болгон бир алышуу да. Ол деген кандай десе, мисалы үчүн ошол жихад дегенде сиз менен бизде мындай ушул термин болуп калды, согуш кеп жок. Бул деген өзүң нафсың менен алышуу. Ол деген ошо Алла Таала харам деген нерседен тыйылганга күрөшүү. Бул күрөш. Күрөш дегени кандай? Нафсы менен ошол жогоруда жараткан Алла Тааланын берген өкүмдөрүнө бизде ошол эле учурда шайтан, анан нафсибиз бар да денеде ар бир адамда. Ол дегени ол мусулман эмес, башка мусулманчылыкты карманбаган адам дагы туура эмес жолго кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерсе, бул жихадты антип эле баардыгы ошол жака бөлө бербеш керек. Бул жихадчы. Мисалы үчүн Пайгамбар Исламдын доорунда дагы Пайгамбар Ислам ошол чыныгы жихадтан кайтып келетканда айткан бир сөзү бар. Хайя наззаб минал жихадил азгар ила жихадил акбар деген. Жүргүлө кичинекей жихадтан чоң жихадка кетели деп. Чоң жихад деген эмне десе, чоң жихад деген халалдан, тамак аштан, халалдан адал акча менен үй бүлөнү багуу. Бирөөгө муктаж болбой, бирөөнүн акысын жебей, ата-энеге кызмат кылуу, жакшылыкка, досторго кол коңушууга, ушунун баардыгын тегенет келип ошол чоң жихад деп атат. Ол дегени көрдүңүзбү, бул жихад дегенде эле согуш деген кеп эмес бул жерде. Биз эгерде реалдуу турмушту карай турган болсок, көпчүлүк жаштарыбыз азыр айтып кеткендей өзү билбеген абалда туура эмес жактарга дагы азгырылып кетишет экен да. Анткени бул жерде психология роль ойнойт экен. Алар жада калса ошо алымдарыбызга барып сурагандан дагы өздөрү артка тартынып кетенчиктеп калган учурлар дагы болот экен. Эми эгерде эфирибиздин экинчи бөлүгүнө өтө турган болсок, бул жана башында айтып келгендей эле интернет жана интернеттин ичиндеги адабияттар. Азыр мен эксперимент катары ошол жөнөкөй эле өзүмдүн телефонумдан кайсы бир сайтка киргенге аракет кылып көрөйүн. Мисалы, сиздер деле телефонуңуздарды ачып, бул жактан оңой эле кире аласыздар да. Мисалы, диний китеп деп жазайын, мен издеп атам азыр. Анан мага түрдүү сайттар чыгып атат бул жактанчы. Түрдүү сайттар чыгып атат. Ушул сайттардын арасында дагы көзөмөл болобу? Анткени ал жакка адабияттар жүктөлүп атат да. Сиздер китептерди текшергенден кийин. Албетте бул баягы Кыргызстан аймагында 20 диний уюмга экстремисттик 20 диний уюмга экстремисттик деп, террористтик деп бул соттун чечими чыккан. Ал уюмдардын китептерине, адабияттарына бардыгы экстремисттик деп табылган. Ошол эле учурда сайттарга дагы экстремисттик деп ал сайттарды колдонууга болбойт деген ушундай соттун чечими чыккан. Бул Тавхид ve Jihad.com деген бир сайт бар. Анан Хизбут Тахрир партиясынын сайттары бар. Бул жерде Хизбут Тахрирдин бир 5-6 сайты бар. Буларды азыр интернетке кирип ачам десеңиз деле ачылбайт алар. Булар уже блокировка болгон, жабылган. Эми кандай бир деңгээлде, эми башка жолдору менен азыр мындай да, бир сайтты жабыш үчүн бир канча убакыт кетет да. Бул жабыш өтө кыйын процесс. Буну сотко алып барасың, далилдейсиң, башка кыласың. Сен араң бир сайтты жапкандан кийин ошол эле сайттын бир тамгасын өзгөртөт да, экинчи сайтты ачып алышат аларчы. Алар үчүн оңой эле нерсе. Ачып алышат. Бул ушунчалык ачыш оңой. Аны кайра бир адам онун артынан түшүп укук коргоо органдары кайра жапкычак экинчиси. Бул нерсе ошондой болуп атат да. Өзү багындай көпчүлүк багындай экстремисттик уюмдардын мындай таанылган сайттары азыркы күндө жабылган. Булар да азыр иштебейт. Азыр мен жөнөкөй эле мисалы үчүн жаш Кыргызстандын жаранымын. Анан мен ушул эме жөнүндө билгим келип атат. Негизи эле ошол тыюу эмне үчүн тыюу салат, деги эле алар эмне иш кылышат, эми кызыктым да, менде эч нерсе жок. Анан бул жактан сайтка азыр мен камерага көрсөтпөй эле коеюн, бирок сиздерге мындай көрсөтүп коем. Сайтка кирип издесем, мен толтура материалдарды таба алам да.
Анан ушул жерде бизде суроо жаралмак ошол укук коргоо органдарынын кызматкерлеринечи эмнеге биз ушинтип эле ар ким эле үйдө отурган жерде эле кирип окуп булардын мүчөсүнө жөн эле мүчө болуп кете алат, сиздер кандай ишмердүүлүктөрдү жүргүзөсүздөр деп сурамакпыз да. Бирок тилекке каршы жана айтып өткөндөй эле келишкен жок, себептерин дагы айткан жок. Элге өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча бөлүшүп кетсе пайда болот эле. Мынакей мен мынтип ачып кире алам, анан жаштарга да көрсөтөбүз. Азыр камерага түшүрбөсүн деген себеби бул мынакей сиздер күбөсүздөр, бирок ушинтип кирип окуй алам да мен. Түшпөсүн дегенимдин себеби эми буларды жайылтууга, пропагандалоого тыюу салынат да негизи. Өзүм эртең камалып кетишим мүмкүн эгерде буну программанын алкагында айтам дей турган болсом. Анан сиздерге ушул ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиздерге. Анан акыркы ушул жаштарга айта турган оюңуздар болсо, пикириңиздер, сунуштарыңыздар болсо, эркин микрофон айтып кетсеңиздер болот. Эми бүгүн көп түрдүүлүк доорунда жашап атабыз да биз. Кайсы бир адамдын маалымат алуу укугун чектеш өтө кыйын, чындыгындачы. Өтө кыйын да. Бул жак мырза айтпадыбы, бирөөсүн жапсаң экинчиси чыгат. Бүгүн технология ушунча өнүгүп кетти, дагы алдыда канча технология турат бизди күтүпчү. Кайсы бирине биз дагы мындай урунабыз али келечектечи, Кудай билет да. Бирок мен мына сюжетте жанагы китепканын ичинен тартып атпай, ошо китепти окуп алсак деле, ошол эле китепти окуп алсак деле биз ким экенибизди, коомдо кандай өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Ошо маселелерди чечип алсак деле биз үчүн чоң жеңиш. Ошол жерде бир 5-6 китеп турат го, муфтияттан чыккан же бир алымдар чыгарган. Ошону окуп алсак деле чоң жеңиш да. Мектепте, университеттерде иман жөнүндө, дин жөнүндө толук маалымат бербесек, анан кийин ар ким жетелип кетиши мүмкүн да жаштарды. Жаштарыбызга биз ушул маалыматтар толугураак бериш керек. Маалыматты алса, дин жөнүндө түшүнүп алса, ал эч кимге жетеленбейт. Илимдүү адам менен илимсиз адамдын айырмасын айткан. Эми илимди бир китеп окуп алсаң билбейсиң да. Мусулман адам эч бир адамга зыян жеткирбеш керек. Тилинен да, колунан да, башкадан дагы. Жана ошол эле учурда мисалы үчүн сизде окуп аткан эле китебиңизде башкача эле болуп же бир башка адамга каршылык же болбосо мамлекетке же бир башка нерселерге каршы кетирип аткан жерде токтош керек. Анын пайдасы жок. Ол ошон үчүн мына Хизбут Тахрир жогоруда эмне айтылып атат? Бул деген ошол биз ислам мамлекетин курабыз. Жок, кечиресиз, ислам мамлекетинде эле мындайча айтканда жашап атасыз азыр. Кудайга шүгүр, исламдын боштугунда эле жашап атабыз. Ислам мамлекетти курабыз деп бизге азыр андайдын кереги жок. Ошо мусулманбыз, ибадатыбызды өз убагында кылып атабыз. Бизге мамлекет аралашпайт, биз мамлекетке аралашпайбыз. Ошону эле түшүнүш керек адамчы. Анан башка мына экстремизм дегенде эле чектен ашып кетип атат да. Ошого чейин барып мындай эркек аялдар мен Сирияга барам деп жолдон кармалып атат. Кыздар, келиндер, бала чакасы бар. Ол деген түз бейишти көрсөтөт, андай эмес. Түз бейиш деген нерсе. Сиз ошол бирөөгө жамандык кылбай, ата энесин укпай кетип атпайбы Сирияга? Устазын, агайын укпай кетип атат. Жихадка барам, мен жихадка барсаң эле түз бейиш кересиң деп, танкада аттырып жүрген дагы ошо бардыгыбыз көрдүк го. Азыр 10 мүнөттөн кийин сен Алла Таалага учурайсың. 10 мүнөттөн кийин жерде жатып өзүң да учурайсың Алла Таалага. Өлүш келе турган болсо бардыгыбыз Аллага учурайбыз. Бирок китеп окуганда дагы мындай таза исламдын таза жагын бир аз болсун да үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле нерсеге маани бериш керек да. Негизинен багы жаштар китептерди, ошо диний адабияттарды окуп атканда, ошол муслим дин Кыргызстан дини башкармалыгынын аштайын уруксат барагы бар, ошондой уруксаты бар деп мөөрү басылган китептерди окуса, эми ошо диний багыттагычы. Андан кийин ошол маркировкасы бар китептерди окусун. Ошол эле учурда кандай китеп болбосун, кандай диний китеп болбосун, Кыргызстанда Кудайга шүгүр диний уюмдар бар, мечиттер бар, медреселер бар, казыят бар, райондук хатибияттар бар. Ошол жерде белгилүү аалымдарыбыз бар. Аалым болбосо дагы ошо динди жогорку деңгээлде түшүнгөн адамдарыбыз бар да. Ошолорго барып бир сыйра сурап, мына китепти алып окуйын деп атам. Ушул китепти окусам эч кандай эмеси жокпу? Бул мамлекеттин түзүлүшүнө же экстремисттик уюмдарга тиешелүү барбы же жокпу деп ошону тактап алса жакшы болот. Мен бул жерден көп нерсени билдим. Негизинен мен көбүнчө дин китептер көп окуйм да, окугам дагы билбейт элем да кандай китептерди окушту. Азыр билдим. Жихад деген эмне, ошол боюнча маалымат алдым. Биз мисал жихад эмне экен десек, бул экстремизм жаман нерсе деп ойлочубуз да. Маанисин билбей элечи, азыр маанисин түшүндүм. Жакшы экен. Рахмат сиздерге келип айтып бериңиздер. Мен да өзүм оюмду айтып кетсем, бул китеп окуганда мен диний китептерди көп эле окуйм. Бирок ошол мөөрүнө эч маани бербепмин да.
Анан кийин бирок баары эле туура жолго чакырган эле диний китептер азыркы айтып кеткен эле бул ислам дини, бул ынтымакчылыктын дини депчи. Ал китептерде деле ошондой берилет. Азыркы ушул мөрлөрдү баса белгилеп айтып кеткенине өзүмө аябай мындай. Ошол сиңирип алдым да ушул сөздүчү. Ошон үчүн рахмат. Замандын талабынан эч ким качып кутула албайт. Бүгүнкү күндө колуна китеп кармап окугандар аз. Баары жашы каарыдабы интернетке кеткен. Демек, күрөштү биз реалдуу жактан жүргүзүшүбүз керек. Ушуну менен биздин эфирибиз аягына чыкты. Кийинки берүүлөрдө жолугушканча аман болуңуздар.